Elестетип турасың, башка нерсени ойлоп турбаган анан. Айны? Эчте ойлоп турбайбы? Жакшы да. Мен айткан нерселерди элестетип, макулбу? Өзүң бош кой дагы. Оерти тапшыргандан кийинки окуя да бул. Оерти тапшырган саат 25 сентябрь 2022 жыл. Ушул жерде Беруний мектебинде окуп бүткөн Мирахмет Мирхамидовго чакыруу кат келди. Ал чакыруу катта жазылган: урматтуу Мирахмет, биз сизди куттуктайбыз. Сиз ОЕРТдан 239 балл алып, алтын сертификаттын ээси болдуңуз. Сизди октябрдын 1-ине борбор кылабыз Бишкекке, президенттин жанына чакырабыз деп кат келген. Бул катты окуган Мирахмет ушунчалык сүйүнүп, кубанып, өзүнүн классташтарына, досторуна кубанганын билдирип отурат. Ал кандай кийимде барам деп базарга түштү. Базарга барып, капкара жылтыраган туфлени алды, кара костюмду кийди, аппак көйнөктү кийип, прическасын жакшылай кылып, уже барды. Ал жерде кайсыл жерде болот эле азыр? Резиденцияда. Резиденцияда отурат. Барап көрсө 50дөй өзүнө окшош бүтүрүүчүлөр. Бардыгы президенттин колунан сертификат алам деп отурушат. Кычырап отурган Мирахметке бир малда бир малда алып баруучу Ноокат району Беруний мектебинен келген Мирахмет Мирхамидовду бул жака чакырып алалы деди. Акырын Мирахмет ордунан туруп, түп-түз басып, президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевдин жанына жол алды. Барды дагы секен акырын колунан кармап сүрөткө түштү. Ал сүрөттө ушунчалык Мирахмет бактылуу болчу. Ал эң чоң кыялдарынын бирине туш болду. Эми ал жерде азем бүтүп, кайра сапарын тартып, Ошко келди. Самолет менен учуп келди, аэропортко келсе, ушунчалык классташтары, достору, бир туугандары, ата-энеси самолеттин астынан тосуп алды. Гүлдөрдү берип, кол чабып, ошол жерде Мирахмет өзүн ачты. Кандай сезимдер болду? Вообще жеке. Кандай сезим?